Баягы сиз айткандай план А, эгерде план А болбой калса, план Б. План Б. Эгерде импорттан электроэнергия бираз баягы сиз айткандай коркунуч бар деп атпайсызбы? Биз сууну тыштабайбыз, биз по максимуму бишектетти жүргүзөбүз. 500 мегаваттка чейин көтөрөбүз. Ошол жерде выработка электроэнергия көбөйөт. Ошол жерде сууну тыштабайбыз, кармайбыз биз максимум. Экинчи маселе, быйыл биз мына 31 декабрга чейин 98,7 мегаватты кошумча киргизебиз. Почти 100 мегаватт. Бул дагы плюс. Бишкектен где-то 150 мегаватт, кичинекей чакан гэстерден 100 мегаватты кошобуз. Тиги Токтогул гэсте 60 мегаватт кошумча бар. Ошондо бизде мына 260-300ге барып калат да мегаватт. Ошондой план Б бар бизде. Бизде анда ойлонуп атабыз. Эгерде импорттан проблема болбосо, анда биз сууну сактайбыз. Сууну сактайбыз. Алар өзбек тараптагы, башка тараптагы алар да ойлонуп атат. Эгерде бизге бербей койсо, биз сууну тыштасак, анда жайында биз суу бербей калабыз аларга. Алар түшүнүп атат баары жок. Ошон үчүн алар айтат, биз сиздерге свет беребиз, электроэнергия беребиз, бирок сууну сактап бергиле деген ойдо болуп атышат. Түркменистан жактан, Россия жактан проблема болбойт. Маселе жок, Жок. Ал жактан.